Кубатбек Айылчевич, мына бардыңыздарга белгилүү болгондой, уран боюнча коомчулук бир пикир болуп, уранды кайра иштетүүгө каршы турушат. Бул позициядан алып караганда мен коомчулуктун пикирин колдойт элем. Ошондуктан мына сиздер кече жакында барып, бунун лицензиясы алынды, жумуш токтотулду деп бир маалымат бердиңиздер да. Ушул боюнча кандай болуп атат? Андан сырткары сандык кени боюнча дагы лицензия сатылганбы? Сатылса кайсы айыл өкмөт аркылуу, кайсы министрликтер, кайсы министрлик учурунда сатылган, кимдер кол коюлган, ушул боюнча кыска маалымат берип коесуздарбы? Рахмат. Биринчи маселеңиз боюнча айтып коеюн. 22 апрелдеги Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкеевичтин чечими менен бүгүнкү күндө Кызыл-Омпол кениндеги уранды чалгындоо жумуштары толук кандуу токтотулган. Иштетүү боюнча сөз жок. Экинчи сандык боюнча азыр мына комитеттин төрагасы айтып койсун маалыматты. Урматтуу Тазабек Икрамович, бүгүнкү күндө сандык кен боюнча сатылган жок. Бул кен бүгүнкү күндө бош, конкурсуна бекке кирет. Жакшы экен, анда болбосо дагы бир чоң бир көйгөйлөр чыкмак. Негизи жашылдандыруу маселеси да. Мына өзүңүздөр бүгүнкү күнү көрүп атасыздар. Мына бир айдан кийин Кудай буйруса биздин көлдөгү көл сезону башталат да. Биз туристтерди чакырышыбыз керек. Бул жерде ушундай митингдер болуп турса, ызычуулар болуп турса, эртең кандай биз конокторду күтүп алабыз бул жерденчи? Ошондуктан бул нерсени биз сиздер өкмөт мындай чечимди тездикте чечим чыгарышыңыздар керек. Катуу турушуңуздар керек. Жабылды, жапсын. Элдер көйгөйдү айтып да, уккула да, ошонун үнүн уккула дагы, жапкыла. Эртең дагы мындай нерсе көтөрүлбөй тургандай болуш керек да, Кубатбек Айылчевич. Анан жашылдандыруу маселесин көтөрсөк, мына бүткүл дүйнө жүзү боюнча жашылдандыруу, природаны жашылдандырып, элдерибиз таза аба менен жутуу боюнча иш чара жүрүп жатса, биз тээ каяктагы 80-жылга кайра артка кетип атпайбызбы, урандарды казып, башка кылабыз депчи. Ушуну тез арада чечип берсеңиздер, чоң рахмат. Рахмат, Тазабек Икрамович. Мен жана айткандай, чечим өкмөт тарабынан өзүнүн баягы полномочиясына ылайыктуу чечимдер кабыл алынып, бүгүнкү күндө толук кандуу токтотулган. Техникалардын баары чыгарылып, ал жерде милициянын кызматкерлери ошол калган жанагы убактылуу объектилердин баарын кайтарууга алып, атайын эл тарабынан дагы кээ бир коомдук баягы жарандар тарабынан мындай печаттар коюлуп, такыр иш токтотулган. Азыр эми мына сиздер менен бүгүн талкуулап отурабыз. Ыраазычылык билдиребин. Сиздер дагы четте калбай, жогорку кеңеш бүгүнкү күндө ушул маселени карап отурабыз чогулап. Менимче чечимди биз баарыбыз чогулап кабыл алышыбыз керек деп ойлойм. Сиздер мына бүгүн мындай чечимге келсеңиздер, биз өкмөт аны аткарууга даярбыз.